Менде дагы сунуштар бар. Алименттер боюнча бир топ эле жарандар, ошол эле аялзат кайрылып жатышат. Маселе мындай болуп атат да. Мына ажырашканда каражатсыз калат экен аял бала менен. Эркек айтат экен, менде каражат жок, жумуш жок, иштей албайм дейт. Давайте анда биз мындай кылалы. Кыргыздар эки башты кошкондо эне сүттү төлөйт. Ушуну легализация кылбайлыбы? Банктык счетко салсын и депозит катары ошол кала берсин да. Эне сүттү легализация кылып салайлы. Керек болсо семейный поручитель даже маселени киргизели. Башка улуттарга, кыргыздарга семейный поручитель ал айтат, бала төрөлсө, эки ошол үй бүлө ажырашса, анда семейный поручитель да кошуп жардам берсин каражат жактан. Бул туура эле. Ушундай болуш керек. Анан дагы Үмүткан Нурзайын, бир чоң маселе бар.